таң атпай кечкиге дагы тамак алып келдим столовойдан. Мына сладкий йогурт алып келдим. Муну жолдошум заказ кылды. Эмеге кошуп жейм дейт. Мунун баары свежий экен, эрте барса мунун баары свежий экен. Мындай французский хлеб, тост дейт. Жанакы клюква алып келдим дагы толтура алып келдим. Бул өзүмө мындай шоколадный хлопья, гранулалар и миндальный хлопья алып келдим и чайдын түрлөрү. Вот так вот кечкиге тамагыбыз даяр. Бүгүн аябагандай орозонун экинчи күнү кичине шалдырап тамакта жасагым келбей атат. Өткөндө манты жасап туруп, эметип койгом. Тоңгузуп, ошону азыр. Ошону эле бышырып, ужин кылып, то есть ооз ачарга даярдайын. Өткөндө магазинден сатып алгам. Goodwill деген арзандаткан магазин бар, мону эле. Ушуга эле бир 8, 9, 10 оноп атса жетет, дагы башка тамактар бар. Ушуга тесип чыгам. Майдан күйүп алалы. Мынтип алып туруп эле. Мындай тесип чыгайын. Аябай ыңгайлуу экен. Бир жайлуу болуп турганда, алдуу, күчтүү болуп турганда, зерикпей турганда жасап алса, мынтип жетет. Башка тамактарыбыз да бар, алдар да желбей калат. Бир оно батса, шүгүр 3, 5, бир 10 батпай ашканда эле билбейм, жейби. Жарымдан 5-5 жап алсак, курсагыбыз тоет. Алхамдулилла. 4. Мына батырдым 5-ти. Все, биягыздан кайнап чыкты. Кичине туздан салган скеделайм. Все. 5:30 болду, 6:30-да ооз ачабыз иншалла. Кичейтип коеюн. Өткөндө манганын чийкелерин алып койгом да, 4 күндө эле бат эле бышты. Мына холодильникке салып койдум буларды. Мен бут кийимди аябай жакшы көрөм да. Башка кийимдермен да ушул бут кийимим көп да. Бут кийимдин ыңгайлуулуна аябай көңүл бурам. Анткени меники плоскостопияда жакшы бут кийим табылып калса эле, анан мен кожа алганга аракет кылам да. Антпесе бутум аябай жаман жабыркап кетет, жаман сапатсыз бут кийимден. Анан бияка деле өзүм эле бир 3-4 бут кийим менен келсем керек, Иллинойдончу. Бияктан дагы 4 алып жибериптирмин. Анан кадимгидей действительно жинди чокмур жыйнайт болуп эле ала бергенден адам эми кызык болуп экен. Жолдошум алдында уят болуп атам. Мына азыр экөөнү пакетке салып, машинанын багажнигине салып коеюн деп атам. Жа эме бар эмеспи? Запасное колесо. Ошонун астына коюп коюп жүрөбүз. Уялып бүттүм тигемелерден дагы. Жанагы housekeeping жана тазалаган келиндерчи. Бул кандай неме? Бир башына канча чок кое алып койгон деп. Кыргызстандан болсо жок, берип салат дерим буларды. Биякты кимге бермейле? Эми бияк Америкада баары жетишкен өлкө. Баарыныкы бар. Ошо кайра өзүмөн алып кеткенге эле айла жок. Баякы эле боковой эшиктен чыгабыз. Боковой. Погода, сон экен, сонун. Меникине окшогон машина окшойт, окшош экен, точно. Меники цвети мындай, мына папакай. Мунун астына тыгып коебуз эми. Мунун астына.
отыр екен ғой я. Көкіл. Ай, жақтыны. Мағайсы қасалам. Бірдемелерділі. Ала өрген екемін да бияққа ділемді. Үйіне қолы таштап салсам болмау кемет қар жабағандай мүлемді бұтыр. Бұл кішінекей еме. Білісіз такси болып жүрген кезде. Әмет жүмін. Кроссовки. Жоқ кроссовки екі чоқойын екен бияқта. Ай, мен ептен бияққа отырайын. Әмін қайдан отырсын? Гостиницаның бұл жағы. Тегі жағында машина тұрады. Бұл жағында мындай ес алушы жай. Бұл жерде гриль. Келіп гриль бұшырып жесең болады. Бұл жерде мына келіп алып, бияққа от жақса болады. Отырып, пожалуйста. Бисмилла. Ауышқа мөкөздақ келбейбіз бияққа. Эми бір ай келбейбіз ғой. Оғыз бекітіп, оғыз açып, комнатабызда чықпашы деп отырасыз. А так айбай сон, погода сонун болот аткан ала чыккандай сонун. О жерге мына газовый экен го, газовый гриль сыяктуу. Бияққа отуруп кана кечкисин эмелер отурат бияққа. Американецтер өздөрү отурат бияққа. Эми любой адам, ар бир адам келгенге укуктуу, бирок булар көбүнчө пиво чейип, тамек чегип отурушат. Менин мантум скоро бушат. Барайын. Жолдошум айтпай чыгып кеткен, мени издеп калбасын. Биякта эч ким жок. Hello. Бир эле киши отурат. Биякта фронт дескте бир эле хотун. Элдин баары эс алып жүрөт болуш керек. Көз ачуубуз ушундай болуп жатат, туугандар. Ауышкам 4 эле жем жетет дейт. Мына, машаллах. Баарыңардын туткан орозоңор кабыл болсун. Ана мен силерге бир жарыя айтып кетейин. Дагы суранычтар боюнча, жанагы англис тилинин окуу эрежелерин өтөт атпайбызбы? Ушул бейшемби күнү 4-күнү дагы кечки саат 8-де сабакка келиңиздер.